Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kuday'dın tavfiqi menen biz dağın bir ilimge girişip baratabız. Fiqh iliminde bir top bölüktör bolsa, fiqh ilimi kamtıgan ilimlerden içinde dağın bir ilim var. Al ilim muras ilimi. Oşol muras ilimine kirişip baratabız. Kuday talam jardan berse inşallah bul kitapты başынан etegine aytıp çıkmakçыбыз. Эми бул илимде жазылган биздин чөлкөмдө Орта Азияда ошол фарайыз илими деп аталат бул илимди, мурас илими деп аталат. Ошол фарайыз илиминде бизде окулуп келген ошол Сираджия деген китеп бар. Муну жанагындай эл арасында Фарайыз Сираджия деп таанылган. Бул китеп Мухаммад ибн Абдуррашид, Сираджул Милла ва Дин, Мухаммад ибн Абдуррашид ас-Саджаванди деген кишинин китеби. Бул киши ошол 6-чы кылымдарда өткөн киши, буга толгон токой шархтары жазылган. Бизде ошо көбүнчө жанагы Шариф Журжанидин шархы окулуп, ошону менен окулат. Бул китепте ошол өзүбүздүн устаттарыбыздан мураска калган китеп болчу. Ошол устазыбыз Ахун Дамлыдан бул китепти окуганбыз. Менин колумдагы китеп өтө эле эски китеп. Ошол бул жерде жазылышына караганда хижранын 1316-сында басылган экен. 16 болгондо азыр бул китеп 100 жылдан эбак эле ашып кеткен китеп. Бул китепти устаттарыбыздан мурда окулуп келген китеп. Чамасы ошол учурда бул жападан жалгыз китептердин бирөөсү болгон окшойт. Мен устазым Шамсидин Дамладан ушул китепти окусаңар деп сунуш берген кезде, бул китеп жок да десек менде бар деп берген эле. Мен азыр мына ушул жерде бир тарыхты дагы айта кетким келип турат. Бул китепти баштарда мына башына жазып коюптур. Мен Фарайызды 1981-жылы 5-август күнү бүтүрдүм Абдуманнан дейт. Фарайыз илимин 1981, демек августта болчу болсо, менин туулганыма бир 3-4 ай болгондой эле болуп атат да. Ошондо бүткөн китеп экен. Абдуманан Дамла деп бизде Молда Ешим деген киши бар, устаттардан, улуу устаттардан. Ошол 30-40 жыл өткөндө балдар айтып атты эле. Ошо 49 жылда кайра үйүнө келген экен. Ошо сабак окуп, сабак берип жыл азыр Баткенде, Карабакта ошол жерде жашайт. Андан кийин 16 февраль саат 12:30-да Фарайыздан акыркы дарсты алып келдим деп анан кол коюп коюптур. Муну шуну сурасам Сираджидин Дамла болсо керек деп айтышкан эле ошол учурда. Анан бул китепти мен да 2026 январь 2008-жылы саат 12:30-да акыркы сабакты алып келдим деп ошол 2008-жылы Ахун Дамладан окуган китеп экен. Демек бул китеп абдан жанагындай турасый китептерге кирет, 6-чы кылымдын китеби. Анан бул китеп ушундай бир жанагындай өтө баягындай татаал жазылган китептердин катарына кирет. Мен бүгүнкү Z доорунда ушул алдың бир мукаддима жасап алсак, ушул дегеле мурас илими кандай илим, ошого бир мукаддима жасап, алдынан бир кириш сөз жасап алсак, анан ошого алдыңкы 1-2 сабагыбызды канчалык болот Кудайдын насиби, 1-2 сабагыбызды ушул илимге киришүү жасап алсак. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам Фарайыз илимин үйрөнгүлө, башкаларга да үйрөткүлө, анткени бул илим асмандан түшүрүлгөн илимдин жарымы деп айткан. Мына ошол себептен биз ошол жагына көңүл бурган абалда бул татаал илимдердин катарына киргендиги үчүн биз алдынан бир кириш сөз жасап алсак дагы бизге жалпы ушул илимдеги болгон картина чыгып калса, анан биз ошол кирип барсак, биз үчүн жеңил болсо деп атабыз. Мына бул азыркы чыккан техникалардын жардамы менен бул нерселерди
бир жеңилдеткенге аракет кылсак. Уламалардан ошол Аллама Мухаммад ибн Али ас-Саббан деген алым өткөн. Бул кишинин көптөгөн эмелери бар, чыгармалары, жазган китептери бар. Ошол киши ар бир илимге киришип баратканда ошол илимдин мабадиси бар. Ошол илим эмнелерден куралып турат. Өзү бир илимге кирип баратканда мабадиу кулли илмин аваридуху затия дейт. Өзүнө гана тиешелүү болгон, бирок жал ошонун өзөгүн түшүндүрбөгөн, бирок ошол илимдерде гана козголо турган маселелерди мавду деп айтат. Анан ошол мабади деген түшүнүк бар. Ошол илим кайсы нерселерден куралат? Ошону түшүнүп алсак, ар бир илимде 10 бир түрдүү курам бар. Мисалы, ал киши мынтип айтканда: "Инна мабадиа кулли фаннин ашара". Ар бир илимдин өзүнүн мабдасы бар, курамы бар. Ошол 10 болот дейт. Биринчиси аль-хадду вал мавдуу сумма самара. Биринчи анын терминологиялык мааниси болот. Экинчиси мавду, ошол илимде гана козголо турган темалар болот. Сумма самара, кийин ошол илимдин окуп бүткөндөн кийин натыйжасы кайерге алып чыгат, мөмөсү кандай болот, ошону айтат. Ва фадлуху ва нисбатун вал вадиу. Анан төртүнчүсү ошол илимдин башка илимдер менен болгон артыкчылыгы канчалык, башка илимдер менен болгон салыштырмалуу бул илим кайсы илимге кирет, андан кийин бул илимди негиздөөчүсү ким, ушуну айтат. Вал исму ал истимдаду хукму шари'i. Анан исми, аталышы кандай болот, бул илим негизи эмнелерге таянат, ошол жагы. Анан шариаттын өкүмү кандай. Масаилу вал ба'ду бил ба'д иктафа. Анан бул жерде маселелери бар бул илимдин. Бул илимде көбүрөөк суралчу маселелер бар. Ушул жөнүндө айтат. Ва ман дарал жами'a хаза шарафа. Ошол эми ар бир илимге киргенде ошол илимдин 10 мабдасын бардыгын билсе, ошол илимдин курамын, бул илимде деги эле нелер козголот экендигин билип алса, ушул адам бир улуу даражага жетмек дейт. Ошого биз ар бир илимге кирип бараткан кезде ошол илимдин мабдасын сөзсүз түрдө билишибиз керек болот. Муну эми мабади деп айтып атам. Албетте мунул айтылып аткан сабактарыбыз булар жанагындай бир аз илимде жол басып калгандар үчүн болгондуктан, ошолор үчүн арналгандыктан биз бул сабакты ушинтип айтканга, өзүнүн термининде сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Ал анткени бул бардык эменин которуп, ар бир нерсенин түшүндүрмөсүн, жандырмагын айта берсеңиз, кичинекей эле сабак узарып кетет. Мына ошол себептен бул илимге киришип жатканда ошол ар бир илимдин өзүнүн терминологиялык маанисин колдонобуз, терминдерин колдонобуз. Бул илим жанагындай биринчи наракта айттык. Бул илимде эмне бар дегенде, бул илим биринчиси тарифи, биринчи айтканда илимдин бул илим эмнени түшүндүрөт дегенде, биз мындай уламалар бир топ терминдик маанини айткан. Ошолордун мындай жеңилирээги: хува каваидун ю'рафу биха насибу кулли мустахикин фит тарика. Бул ушундай бир эрежелер бар. Ошол эрежелерге салсак, калган мурастан кимдин акысы бар жана үлүшү канчалык экендигин, ошол үлүштүн өлчөмүн түшүндүргөндү, ошол түшүндүргөн илимдин атын фарайыз дейт, мурас илми дейт. Ошентип аттары атала берет. Демек биз билдик, мындан ушундай бир эрежелер бар экен. Ошол эрежелерди билген киши калып кеткен жанагы мураска калган малдан үлүшү канча экендигин билет. Тактап айтканда, бирөө өтүп кетчү болсо, ошол илимдин, ошол өтүп кеткен адамдын калган мал дүйнөсү ал анын мураскорлоруна калат. Эми ушул илимди билсек, биз ошол жерде ким мурас алат, ким мурас албайт маселесин үйрөнөбүз, жана ким мурас алса канча алат, ошону үйрөнөбүз. Ошондуктан бул эмеге мындай сабакка көңүл буруп турсак, бул жерде бүт баш нертеге бүгүн болушунча ошол илимге киришүү жасап, жана
Бул илимде кимдер мурас алат, мурастын түрлөрү кандай болот, мурас алуу үчүн адам кандай болуш керек, эмне себептери бар, эмне шарттары бар, эмне тоскунучтар бар, ошолордун бардыгынан азын-оолак айтканга аракет кылабыз. Илмул мирас дедик. Бул биринчиси, бул эрежелерди билген адам калган мурастан үлүшү канча экендигин жана кимге тиет экендигин үйрөтө турган илим экен. Экинчиси, мавдуу хазал илм, бул илимдин мавдуу, бул жерде эмнени айтып атат? Бул тарикатул майит мин хайсу тaqsimuha ва баяну насиби кулли варисин. Жанагы калып кеткен мал кандай болот? Мисал үчүн, кайфияту тaqsim ат-тарика байнал мустахикин. Калган мурасты. Биз бул жерде кайсы илимге киришип баратабыз? Мындай жалпы айтканда, атасы өтүп кетсе, апасы өтүп кетсе, чоң атасы өтүп кетсе, анын байлыгын мурас деп билебиз. Жана алар кимге тиет, кимдин алганга акысы бар, мына ошол нерсени үйрөткүбүз келип атат. Бул шарият, динде ушул нерсени айтат. Эми ушул жерде бирөөнүн акысы деген сөз, бул бир туугандардын арасына да кире бергендиктен, мисалы бирөөнүн акысын жегенге болбойт десе, бир туугандыкын да жегенге болбойт деген түшүнүк болгондуктан, биз ошол бирөөнүн акысын кайсы нерселерде бар экендигин айтуу менен биргеликте, ошол бир туугандардын атасы өтүп кетсе, ошону бир эле адам алып койгонго болбойт. Качан гана бир адам алса, качан гана калганы разы болсо, ушундай болот. Бул китептин, бул илимдин ошондой баягы сейрек окулган илим болгондуктан, ичи толгон токой эле математикалык эсеп болгондуктан, илимдердин арасында дагы бир аз кыйындарына кирет. Ошондой болгондуктан биз жанагы 70 жылдык доордон кийин илим, биздеги илим, Орто Азиядагы илим бир аз сустап, анан бул илимдер окулбай калгандыктан, бизде адат ушундайга айланып кеткен. Мисалы, мурасты кантип бөлөбүз маселесине келгенде, мурасты ар бирин жиг-жигинен салып туруп бөлүп бериш керек эле, бирок экинчи бир жолу бар. Бизде үрп адат ошондой, ата-энени ким караса, ошол балага калып кете берет. Мен билгенде мыйзам деле ушундай болуш керек. Ал акыркы 5 жылда ким караган болсо, ошого өтө берет. Эми ушул нерседе келишип туруп, бир молдо келди дагы, бул нерсени бөлүш биз үчүн кыйын болуп атат. Биз билбей атабыз. Бирок бириңдин акың бириңе кирип кетти. Ошол себептен силердин атаңарды, мына кичине балаңар канча жылдан бери карап келатат экен. Кичине иниңер. Эми ушуга эле талашпай, силер бардыгыңар үйлөнүп, жайланып, үйүңөрдү салып, жумушуңарды таап, балалуу, чакалуу болуп, үй бүлө күтүп кетипсиңер. Эми ошол себептен силер ушуга эле разы болуп койгула. Ушул жигитке, кичинеңерге эле разы болуп койгула деп, уул кыздардан бирден ар бирин жекече сурап чыкса, бардыгы ыраазыбыз десе, ушуну менен бул тема жабылып келаткан да. А бирок бөлөлүк, шарият эмне дейт десе, анда бөлүшкө туура келет. Мисалы, чындыгында баягы кичине баланын өзүнө калганда дагы башкача бир кырдаалга туш келип кала турган учур болуп калышы мүмкүн. Жанагы көп мал калып калса, беркилердин ичи атышып калышы мүмкүн. Же мисалы, жанагылардын араларында бир кандайдыр бир кастык, душмандык пайда болуп калышы мүмкүн. Деги эле шарият бөл дегенге келгенде, эмне дейт? Мына ошол жака киришип баратабыз. Демек, биринчиси биз мунун терминдик маанисин билдик. Терминологиялык мааниси эмне экен? Эрежелер экен. Ал эрежелерди билгенде, ким мурас алат, жана анын үлүшү канча экендигин билет экенбиз. Экинчиси, бул эмеде гана, бул илимде гана козголо турган маселе бар экен. Ал кайсы? Бул илимде козголо турган маселе ошол жанагы мурасты бөлүү маселеси. Кимге канча тиет? Кайсы математика менен бөлөбүз? Үчүнчүсү, истимдадуху. Бул илим күчүн кайдан алат? Бул илимдеги маселелер негизи кайка барып такалат десе, биринчиси китепке, Куранга. Экинчиси пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүнө, үчүнчүсү ижма деп коебуз. Муну ижма аалымдардын, ошол учурдагы аалымдардын иштихатына. Ал ошол пайгамбарыбыздын доорундагы иштихатты айтып атат, сахабалардын доорундагы. Фадлу хадал илм,
Бул илимдин артыкчылыгы кандай десе, ала якфихи фадлан ала саирил улум ан якуна Аллаху вади'аху бит тафсили фил Кур'анил азим. Бул мынау башка илимдердин, мисалы, фик илими бар. Фик илиминин ичинде тараттан баштап фик илиминин усулдары бар, өзгөчө мынау грамматика илимдери бар. Буларды бир адам негиздеп чыгат. Негизи илим кандай пайда болот десе, илим бар болот. Ошол бар болгон илимди эле бирөө иреттеп чыгат. Мисалы, философия болсун, логика болсун, булардын бардыгы бар болгон. Болгону иреттеп эрежеге салган. Ошол эрежеге түшпөгөндөрдү бузук философия, бузук логика деп ошого чыгарып келишкен. Бар эле илимди негиздеп, түздеп койгон көбүнчө кишилер болот. Аристотельди айтабыз, Сократты айтабыз, башкаларды айтабыз. Мурас илиминин негиздөөчүсү, түзүүчүсү Алла Таала өзү да. Мына ошол себептен бул илимди ар биринин үлүшүн айткан, кайсы учурда мурасаларын айтканды Алла Таала өзү айткандыктан бул башка илимдерге караганда өзгөчөлөнүп турат. Андан бешинчиси, бул илимдин негиздөөчүсү ким дегенде Алла Таала өзү дейбиз. Куранда келет бул нерсе. Алтынчысы, нисбатуху лисаирил улум. Башка илимдерге салыштырмалуу бул кайсы илимге кирет? Бул фикхке киреби, хадиске киреби, тафсирге киреби, акыйдага киреби? Кайсы илимге кирет деген маселеде бул илим фик илиминин бир бөлүгүнө кирет. Фик илиминде фик илими бар, анан элмул хисап, эсеп кысап илими бар, ошонун ичиндеги бир өзгөчөлөнүп турган илим. Алар экөөнө таптакыр кошулуп та кетпейт, алардан бөлүнүп та бөлүп караганга да болбойт. Жалпы ошондой бир өзгөчөлөнүп турган бир илим. Жетинчиси самаратуху. Биз айттык, сумма самара. Наракта мунун илимди окуганда, бул илимди окуганда эмне пайда чыгат, натыйжа эмне болот, муну самара дейт, фаида дейт. Бул илимди билген киши яхсулу же тахсулу ли мутааллимихи малакатун якуну лаху биха кудра على قسمة التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي ويسمى صاحب تلك الملكة العالم به فرضي أو فارض أو فراد أو فرائضي мындай. Бул илимди жанагындай пайдасы эмне дедик? Ар бир адамдын акысы билинет дедик. Ар бир адамдын өзүнүн үлүшү жеткирилет дедик. Ата өлгөндө бала канча алат, кыз канча алат, аялы канча алат, өлгөн кишинин атасы канча алат, апасы канча алат, ушулардын бардыгын билет. Ушул илим жеткирет. Жана бул илимди билген кишини фаради же фараиди деп аталат экен. Бул алымдардын арасында дагы мисалы муфассир бар. Тафсир илимин билген кишини муфассир дейбиз. Хадис илимин мыкты билген кишини мухаддис дейбиз. Усул илимин жакшы билгенди усули дейбиз. Акыйданы жакшы билгенди мутакаллим дейбиз. Грамматиканы жакшы билгенди нахви дейбиз. Бул илимди жакшы билгенди фаради, фарид, фаррат же фараиди деп аталат экен. Андан кийин 9-чусу бул маселе китептерде, бул илимде кол козголчу маселелер, көп суроолчу нерселер, бул ушунда келген эрежелерден чыккан маселелер. Ушул мисалы атасы бала бир учурда мындай болот, жанагы бир туугандар ала турган учур бар, албай кала турган учур бар. Алганда кайсы себеп менен, албай калганда кайсы себеп, ошондон чыккан суроолордун жооптору ушул илимдин маселелери болуп саналат. 10-чусу шариаттын өкүмү кандай? Шариаттын өкүмү бул эгер бир коомдо ушул илимди окуган адамдар бар болсо, окуп аткандарга фарду айни болот. Ошолор сөзсүз түрдө окушу керек болот. Калган окубай жүргөндөргө фарду кифая болот. Фарду кифая дегени
коомдон bir адам окуп келсе, 2 адам окуп келсе, ошол жетиштүү болот. Ошондон кайрылып сурай беришет. Бирок коом, мына аксакалдар, билимдүүлөр, сөзү өктөм кишилер, эл башкарган адамдар ушул нерсени дайыма биле жүрүш керек. Элдин арасында илгери бизде тагай аксакал деген болот эле баткенде. Ошол киши бул илимге бизге түрткү берген киши ошол киши болгон. Кийин Абдусаттар дамлада окуп жүргөнүбүздө Махманави деген дамла келип, ушул илим окулушу керек деп көрсө, бул ушундай фарду айн, анан фарду кифая болот экен. Дагы фарду кифая дегени айылда bir адам, bir бала окуп аткан болсо, bir талип окуп аткан болсо, калганы күнөөкөр болбойт экен. Эгер айылдан, ошол коомдон bir адамды окубай койсо, ошол эл толугу менен күнөөкөр болот экен. Дагы ошон үчүн бирөө түртүп туруш керек экен. Ошондуктан бул жерде дагы bir аксакалдарга, билимдүүлөргө, сөзү өктөм кишилерге дагы айтыла турган bir нерсе бар. Ошол коомду сурай жүрүш керек, талабаларды сурай жүрүш керек. Фарайыз окудуңарбы? Жок десе, биз күнөөкөр болуп атыптырбыз деп, арадан бирөөнү тандап, устаты менен сүйлөшүп, ушул илимди сөзсүз түрдө окуш керек. Ошондуктан бул фарды айн, анан фарды кифая дагы болот. Фарды айн болгондо бирөөлөр окуп чыгып баштап алган болсо, бул адамга фарды айн болот. Калганы окуса сооп болот, окубаса күнөөкөр болбойт. Ал эми эч бир айылдан, коомдон, ошол элден эч ким окубаган болсо, бардыгына фарды айн болот. Бирөөсү окубай калчу болсо, бул бардык эл күнөөкөр болот. Бул фарайыз илимине киришүү болду. Эми бул илимден жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул илимдин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Мажа риваят кылган хадисте мынтип айтат: "Таалламул фараида." Бул фарайыз илимин үйрөнгүлө. "Ва аллимухан наса." Адамдарга үйрөткүлө. "Фа иннаха нисфул илми." Бул илимдин жарымы дейт. Эмнеге жарым илим немесе бул илимдин жарымы болот? Асмандан түшүрүлгөн пайгамбар алейхиссалам алып келген диндин жарымы экен. Анткени эмне үчүн жарымы десе, буга өзгөчө көңүл бурулган. Пайгамбар алейхиссалам фарайыз илимин окугула. Пайгамбарыбыздын мындай бир башка илимдерге мындай айтканда, "Мен юридиллаху бихи хайран юфакиху фиддин." Ким бирөөгө чыныгы жакшылыкты Алла Таала кааласа ага аны факих кылат, фик илиминен алым кылат, же динди түшүндүрөт деген хадистери бар. Булар мындай жалпы айтылган хадиста бул немеде буйрук иретинде келген. Фарайыз илимин үйрөнгүлө. Фарайыз илимин үйрөнгүлө, манан башкаларга да үйрөткүлө, анткени бул илимдин жарымы деп атат. Мына ошондон муну не деп айтабыз? Ал-инаял фаиқа. Пайгамбарыбыз бул фарайыз илимине өзгөчө көңүл бурган. Өзгөчө көңүл бурган. Мисалы үчүн хажда пайгамбарыбыздын өзгөчө көңүл бурган адаттары бар. Мисалы хажда эң маанилүү жери бул Арафа. Арафа болгондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам эмне деп айткан? Ал-хаджу Арафа. Хаж дегенин бул Арафа. Арафага турганың, Арафат тоосунун жанында турганың ушул ажылык деп айткан. Бул эмне? Ошол иная ал-фаиқа дейт. Өзгөчө көңүл буруу. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул мухтассатун би халатайил инсан, би ихда халатайил инсан. Инсандын эки абалы бар. Тирүү абалы, анан өлгөн абалы. Өлгөн абалында дагы адам өлгөндөн кийин дагы шарият аны менен эсептешип, мисалы бир адам бир коомдо жашап жүрдү. Ал коомдо жашап жүргөндө үй бүлөлүү болду, аялы болду, анын ата-энеси бар болду, бир туугандары бар болду. Анан ошол коомдон өтүп кеткенде өлдүң, кутулдуң деген маселе эмес. Өлгөндөн кийин да шарият ал адамдын байлыгын өзүнүн балдарына адилеттүүлүк менен бөлүп берет. Мына ошол себептен бул илимдин жарымы деп атат. Үчүнчү бир эмеси бар. Бул илимдин жарымы дегенге дагы бир үчүнчү бир жүйө бар. Бул кайсы десе, бул жанагы адам бир мүлккө ээ болсо эки түрдүү ээ болот. Милк иттирари бар, анан милк ихтияри бар. Мисалы, мен бир нерсени сатып алсам, ал менин ыктыярымда. Мен сатып алсам да болот,
сатып албасам дагы болот. Сатып алсам, мен өзім каалаганда сатып алам, сатып албасам каалаганда сатып албай эле коем. Бул менин мүлкүмө кире турган жанагы буюм, бул милк ихтияри болот. Ал эми мурас бул милк иттирари. Мисалы, bir адамдын жакыны өлсө, өзгөчө атасы өлсө, ошол атасынын байлыгы мажбур түрдө баласына калат. Бирок ошол жерде дагы өзүнүн эрежелери, шарттары бар. Эмне үчүн бул мурас илими шариатта айтылды жана шариат болуп түшүрүлдү? Мындагы хикмат эмне? Кудай Таала мирас илимине өзүнчө bir buzulguz, burmalangız bir ereje koydu. Al erejeni karagan adam oşol ereje menen bölüngöndө жанагы мурас. Ал жерге Алланын рахматы да келет, жана Алланын ырайымы да келет, адилеттүүлүгү да келет. Ошондо ошол жердеги эрежеге карап мурас илимин Алла Тааладай кылып бөлүп бергенде адамдын жүрөгү дагы жанагындай разы болуп, бейпилдик таап, ушул нерсе туура болду деген чечимге келет экен. Кудай Таалам bir адам bir өмүрдө жашап өткөндө бул тирүүлүк деген ушундай нерсе экен. Ар кандай шылтоолордун үстүндө турган нерсе экен. Ар кандай себептердин үстүндө турган экен. Атаң өлүп калса деле тирүүлүгүң калбайт экен. Устатың өтүп кетсе дагы тирүүлүктү токтото албайт экенсиң. Өлгөн менен кошо өлүү жок экен. Ошондой болгондон кийин адам бул тирүүлүктө ошол тынбастан эмгек кылат экен. Анан бир нерсе топтойт экен. Ошол топтогон нерсеси кээде бала чакасына, күнүмдүк нерсесине жетип топтойт экен. Ага анан аял бала чакалары аралашып кетип, ошол ишти чогуу чарам кылса, бул нерсе көбүрөөк болот экен. Анан өлүм деген нерсе ушундай, өлүмдүн бир чакыруучусу да жок, кабарчысы да жок. Кабарчысы бар, бирок аны адам сезбейт. Анан ошол кокустан бир адам бул дүйнөдөн коштошуп, чын дүйнөгө өтүп кетчү болсо, анын мал дүйнөсү жана анын бала чакасын шариат сөзсүз түрдө эске алат экен. Ошол жердеги бала чаканын үлүшүн, ошол атасынын мал дүйнөсүнө ошолор кожоюн экендигин эске алып, Кудай Таала мурас деген илим түшүрүптүр. Мурас илими, фараиз илими деп илим түшүрүптүр. Анан бул жерде дагы бир нерсени эске алып коюш керек болот экен. Ушул жанагы эмне үчүн бир адам өлүп калса балдарына калыш керек десе, адам бул тирүүлүктө аннасу биннас, адам менен. Мисалы, бир адамдын үй бүлөсү бар болсо, бала чакасы бар болсо, анан бул адам туруктуу жашоого көнүп, туруктуу иштеп, ошол байлыкты дагы туруктуу, регулярдуу жол менен топтоп өзүнөн арттыра баштайт экен. Эми ошончо байлыкты топтогондо ошол жерде сөзсүз түрдө аялынын салымы болот экен, ата энесинин салымы болот экен, бала чакасынын, тууган уругунун салымы болот экен дагы. Ал киши өтүп кеткенден кийин Алла Таала ошолордун кошкон салымын, моралдык түрдө кошкон болсо дагы, ошонун кошкон салымын эске алат экен. Мисалы, бир кишинин үй бүлөсү болсо, ал алыс базарда иштесе, ошол базардан алган товарын үйүнө алып келип таштап, эч бир камсанабастан кайра базарга кете берет. Мен үйдө ата энем турат, бала чакам турат, алар ошону кооруйт деп айтат. Эч кимге мисалы үйгө алып келип коюп, бир бурчка, үйдүн бир бурчуна, бөлмөнүн бир бурчуна жанагы алган товарын жыйнап коюп, анан ушуга тийбегиле деп айтпайт экен да. Ошол үйгө эле койгондо болду, ушул үйдө ал коорулуш керек, ошол жерде сакталышы керек деген түшүнүк келет экен дагы. Ошол жерде мисалы ошонун жубайы болсо, балдарына айтат экен, атаңдын алып келген товарларына тийишпегиле. Бул эртең сатыкка чыгат деп айтат экен да. Ушундай ошолордун себебинен акча таап, мал дүйнөсүн топтогондугу үчүн Алла Таала ошолордун дагы укугун эске алып, ошолорго мурас бөлүп берет экен. Мурас бөлүүдө
Жанагындай бир туугандардын арасында ажырымга себеп боло турган көрө албастык, бир туугандардын арасын буза турган ачкөздүк, кызгануу деген нерсени бул илим бөлүп салат экен. Ошолорду кесип салат экен. Мисалы, уул кыздары турса, шариаттын эсеби менен сен мынчасын аласың, сен мынчасын аласың деп бөлүп берип койгондо, булар ушундай айтат экен: мен атамдан алчуумду алып алдым, наркы да алып алды. Демек бул жагына тынч бир туугандыгыбызды улантып кете беребиз деген түшүнүккө келет экен. Мына ошол себептен бул илим Алла Таала бизге жиберген экен. Бул илимдин келиши дагы Кудайдын ырайымы. Ушул жерде бул илимде дагы бир эркек менен аялдын үлүшүндө айырмасы бар. Мисалы, ошол жерде бир 3 үлүш калса, 3 тең үлүш калды. Мисалы, бул жагында 100 бирдик калды, дагы бир 100 бирдик, дагы бир 100 бирдик, 300 бирдик калды ошол жерде. Ошону уул менен кыз болчу болсо, кыз 1 бирдикти алып, уул 2 бирдикти алат. Эми ушул ушундай ала турган учур болот. Ушунда эмне үчүн ушундай болот десе, кыз балага Алла Таала өзү бакканды да фарз кылбаптыр. Кудай Таалам ушундай кемчиликсиз зат өзү бакканды да фарз кылбаптыр. Кыз бала төрөлүшү менен аны атасы чоңойгончо багып, жегенин, ичкенин, жашаган жерин камсыздап, илимин, таалимин камсыздап барат экен да, турмушка чыккандан кийин күйөөсү камсыздап барат экен, ал баякы өмүр бою иштебей өтөт экен аял зат. Алла Таала фарз кылбаптыр өзүнө дагы. Анан күйөөсү багып баштаганда, нарагыраак барып балалуу болуп, балдары чоңойгондо күйөөсүнө баласы жардамчы болот экен. Шариатта ушундай нерсе бар. Мисалы, бир адам зекет бере ала турган болуп калса, байлыгы өзүнөн артып шариаттын эсебине жетсе, ал ата энесин жана бир туугандарын каржылап баштайт. Мунун да өзүнүн илими бар. Мисалы, ата энесине айына мынча берсе, бир туугандарына мынча берет. Ошондо жанагы өзгөчө кыз карындаш же эжесине сөзсүз түрдө нафакка берип туруш керек болот. Ушинтип аял төрөлгөндөн баштап, төрөлгөндөн чоңойгонго турмушка чейин атасы багат, турмушка чыккандан кийин күйөөсү багат, балалуу болгондон кийин баласы багат, же бир баласына кошулуп, берки бир туугандар да кошо багып баштагандыктан аял затка азыраак берилет. Анткени анын жанагы ансыз деле өзүнүн камкор адамы бар. Ошол себептен. Анан бул жерде аял менен эркектин ортосунда мурас алат. Күйөөсү өлгөн аял канча алат, аялы өлгөн күйөө канча алат, бул илим аны үйрөтөт. Эмне үчүн мурас берет десе, экөөсүнүн жуптук, жубайлык жашоосунун урматын шарият сактайт. Сен ушуну менен бүлө куруп, бир жаздыкка баш коюп, жашоону баштадың эле, эми сен өлгөндө аялыңа мынча беребиз. Же аялың өлгөндө аялдын байлыгы бар болсо, анда балага немесине, күйөөсүнө ушунча берет деп шарият ошол нерсени да үйрөтөт экен. Мына ошол нерсе үчүн шарият бизге келиптир. Мына ошол себептен биз бул илимди үйрөнүшүбүз сөзсүз түрдө зарыл нерселерден. Мына ушул нерседе баса белгилеп айтып коюш керек. Бул илим бизде айтылбагандыктанбы, же бул илимди окуп сураган адамдардын аздыгынанбы, же мындай илим бар экендигин билбегендиктенби, айтор ушул нерсени, мисалы, мен ушу эч өмүрүмдө укпаптырмын да, бир молдо келип, бир жерде бирөөнүн мурасын бөлүп берди дегенди укпаптырмын. Мүмкүн болуп аткан чыгар. Мүмкүн бул нерселерди кылып жаткан, амал кылып жаткан бир коомчулук бардыр. Бирок ушул нерсе айтылбагандыктан, ушул нерсе болбогондуктан, ушул сабакты көгүлтүр экрандан бергенге туура келип жатат. Бул нерсени абдан зарыл илим, бул нерсени сөзсүз түрдө мусулман адам билиши керек болот, жана бул нерсеге амал кылышы керек болот. Анткени
көпчүлүк үй бүлөлөрдө ушул нерсенин болбогондугунан бир туугандары менен бир туугандардын арасында араздашууну угуп келебиз. Ушуну менен биринчи сабагыбыз жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.